Саламатсыздарбы урматтуу колдонуучулар. Бул тасмада билим берүүнү башкаруунун системасында билим берүү жайларынын жалпысынан айтканда окуучуларын окуудан чыгаруу жөнүндө көрө аласыздар. Демек, окуучуларды окуудан чыгаруу үчүн мекемелер бөлүмүнө кирип, андан соң окуучулар бөлүкчөсүн тандайбыз. Издөө тилкесинде окуудан чыгарууга туш болгон окуучунун аты жөнүн киргизип издөөгө салабыз. Тизмеден ал окуучуну тандап, жокко чыгаруу баскычын тандайбыз. Окуудан чыгаруу процесси системада себептин көрсөтүлүшүн талап кылат. Андыктан система талап кылган маалыматтарды киргизүүңүз зарыл. Тактап айтканда, ыйгарым укуктуу адам системада окуудан чыгарууну жүргүзгөн кызматкер билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасындагы адисти тандайбыз. Эскерте кетүүчү нерсе, окуучуларды окуудан чыгаруу билим берүү уюмунун жетекчисинин колу коюлган буйруктун негизинде гана жүргүзүлөт. Күчүнө кирүү датасы бул окуучуну окуудан чыгаруу буйругунун датасы. Аны сиз календардан тандайсыз. Себеп тилкесинде берилген тизмектен себебин көрсөтүп, андан соң комментарийде окуучуну окуудан чыгаруунун себебинин негизин көрсөтөсүз. Ал буйруктун номери. Андан соң сактоо баскычын басыңыз. Жазууну ийгиликтүү коштук. Окуучуну окуудан чыгаруу процессин толук активациялоо кылуу үчүн биз кайрадан окуучулар бөлүкчөсүнө кайтып келип, чыпкадан жокко чыгарууну күтүүнү тизмеден тандайбыз. Берилген тизмектин арасынан өзүбүздүн окуудан бошотууга туш болгон окуучубузду издеп табабыз. Айта кетсек, окуудан чыгарууга туш болгон окуучубуздун жанында ачуу кнопкасы пайда болот. Ал кнопканы басабыз. Окуучуну окуудан чыгаруу үчүн бекитүүгө 2 ирет жиберүү зарыл. Биринчисинде ыйгарым укуктуу адамды тизмектен тандайбыз. Бул система менен иштеген адистин аты жөнү. Андан соң сактоо баскычын тандаңыз. Байкасаңыз, статус өзгөрүп бекитилишин күтүүдө. Экинчи ирет басканыбызда колдоого жиберебиз. Кайрадан ыйгарым укуктуу адамдын аты жөнүн тандап, дагы бир ирет сактоо баскычын басабыз. Ошентип биздин окуучубуз жокко чыгарылды. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сак саламатта болуңуздар.